Биздин программа 2010 жылы президенттикке чыкканда мен артка кайталы деген программа менен чыккам. Артка кайталы деп. Жогорку кеңеш бизге ашып барса 75тен ашпаган депутат керек болду. Аны партиялык тизме дегенди түп тамыры менен жок кылыш керек. Туура. Кыргызстанда бир гана партия болуш керек, касиеттүү кыргыз эли. Мана тура. Бул президент болгондо өзүңүз жооп бересиңер. Любой нерсе. Экинчиси, ошол депутаттар ар бири элдин алдына келип өзү шайланыш керек, партиядан эмес. Туура. Эл өзү көтөрүш керек. Башта биз ошентип шайланып келишtik. Үчүнчүсү, Кыргыз өкмөтүндө 25 министрликтин кереги жок, 11 министрлик жетиштүү. Туура муну. Үчүнчүсү, бүткүл эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында туруш керек дагы Кыргыз өкмөтү деген түшүнүк жок болуш керек. Президент эл сага ишендиби? Кеп башың менен жоопкерчиликти ал, президенттик башкаруу болуу керек. Төртүнчүсү, мына жергиликтүү айыл өкмөттөрдү шайлоо деген баракеттин баарын жоюш керек. Айыл өкмөттөрдү дайындаш керек. Райондун жетекчиси дайындалышы керек, шайлоодон өтпөй. Себеп президент бүтүндөй журт атасы болуп жоопкерчиликти алдыбы? Мына айылдагы ар бир арыктын абалына жеке келип башы менен жооп бериш керек.